Түз эфирде сиздер менен тагдыр жолу, татаал жол. Эгер биз ошол жолду кыскарткыбыз келе турган болсо, анда биз таштай турган кадам кандай жол? Мындайча айтып айтканда, ийгиликке жетүүнүн кыска жолу кандай жол? Киребиз, бул эфирде күткөндөр аябай көп. Көрүп турганыма абдан кубанычтамын сиздерди. Угулуп көрүнүп жаткан болсо сразу обратную связь беребиз. Вирусап көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Так, звук жок болуп атабы? Умсунай, сонун аябай. Шеф сонун экен дейт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Так, келебиз. Эми мындай, угулуп атат, звук бар. Эфирге жаңы киргендер болсо, саламатчылык. Жаңы киргендер болсо, биринчи жолу мени көрүп тургандар болсо, 1 деп белги берип коюңуздар. Отурушпастан анан кийин эфирге чыгып алып эле ким сүйлөп атат деп. Звук бар, Хорошо. Келиңиздер, менин неме дирегим акыркы жумадан бери армандарга толуп кетти. Кыскасы, мен көбүнчө бизнес жөнүндө эфирлерди уюштургандыктан, последнее время мындай психологияга басым жасап аткандыктан армандарга толуп кетти. Бирок эми, конечно, мындай алардын ордунда туруп ойлонуп көрсөң оор, а бирок менин ордума чыгып ойлоно турган болсоңуз, ошолордун баардыгы прям жакшылыкка да. Ал проблемалардын баарын кучактап өбүш керек чекеден. Анткени бизде биохакинг деген марафон бар. Ал жерде сонун бир мировой философиялык маанидеги сөздөрдү мондай мээге сиңиребиз. Любой таң атаар алдында дейт. Любой таң атаар алдында коюу түн болот дейт да. Жашоонун бардык секреттери жаратылышта берилүү. Любой аябай кандай десем, сонун күнгелерде биринчи сыноодон өтөбүз деп да коюшат. Анан кийин ошол коюу түнгө, ошол тагдырдын жолуна, татаал жолуна түшпөй деле ийгиликке жетсе боло тургандыгынын жолундагы биз изилдеп атабыз да. Изилдеп, мен эми, конечно, татаал жол менен өткөм, бирок секретти билип калгандан кийин ошол татаал жолго барбай эле өтсө боло тургандыгын сиздер менен курстарда тастыктап отурабыз, марафондордо тастыктап отурабыз. Так, кана биринчи 1 дегендер көп экен, 1 дегендер түзүк эле экен. Түзүк эле тааныйбыз, ооба. Хорошо. Ошентсе дагы биринчи келгендерди мен аябай жакшы көрөм. Мен аларды мындай өзүмдүн үйүмө конок катары өткөрүп алып, анан кийин түбөлүккө менин үйүмдө каалашын каалайм да. Ошондуктан ар бир биринчи келгендерди мен чын жүрөктөн сый урмат менен тосуп аламын. Кош келиңиздер менин баракчама. Рахмат мени тандаганыңыздар үчүн. Барчина Кадырбековна, көрсөңүздөр керек аккаунттан аты жөнүм. Өзүм кесибим боюнча мугалим, филолог, экинчи образованием педагог, психолог. И ошондой эле параллельно мен ишкер айыммын, жеке бизнес менен алектенип, анан 38 жашымда өзүмчө финанс эркиндигине чыктым деп туруп, анан ошондон бери өзүмдүн сүйгөн нерсем менен алектенем. Албетте менин сүйгөн нерсем ушул, дагы ушул. Кайра эле мугалимдиктин современный варианты да, эми булчу коучинг экендигин мен билдим. Аудитория мага аябай дем күч берерин. Ошондой эле аудитория менин жан дүйнөм экендигин, ошондой эле аудиторияда мен өзүмдүн ички душамда болуп аткан нерселерди бөлүшүү менен башка элдерге мен мээмде жаңы нейрондорду күндө өстүрүп тураарымды түшүндүм. Ачыгын айтканда, мен онлайнга өзүм үчүн келдим. Кээ бирлер айтат да, мен эл үчүн иштегим келип атат, анан кийин
эл үчүн ушинтип кызмат кылайын дедим эле деп максат кылышат да. Анан мен түшүндүм да бир күнүчү ошол туура эмес экен дегенчи. Адам эч качан өзүнө мындай дейт да, мындай неме бар. Акылмандын айтканы бар. Эгер сен бирөөнү аябай сүйгүң келип атса, анда өзүңдү сүй дейт. Сен эгер үй бүлөңдү сүйгүң келип атса, бала чакаңды сүйгүң келип атса, анда дагы өзүңдү сүй дейт. Эгер сен эл жерге кызмат кылгың келип атса, дүйнөгө кызмат кылгың келип атса, анда дагы өзүңдү көбүрөөк сүй дейт. Өзүн сүйбөгөн адамдын эл үчүн иштейм дегени бул калп эле экен да. Ал болгону мындай элдин вниманиясын алып, анан элдин алкышын алып, баягы пустотаны толтургусу келет экен. Ал эми пустота турган жерде кылынган кызмат, жүрөктөн кылынбаган кызмат, булар фальш да, эми мындайча айтканда жасалма. Барчынай Кадыр Бековна сизди сүйөм го дейт. Анан ошентип 3-жылдын 3-жыл баратат, онлайнда сабак беремин. Психологиялык, бизнес жаатында сабактарды беремин. Базар Коргондун Ахманына боломун, ооба. Өзгөндүн келини боломун. 3 балам бар. 2 балам уже чоңойгон, анан дагы бир 5 жашар балам бар. Анан 3 балам, бир күйөөм бар дегендей. Ошондой Бишкектен салам дейт. Салам, мен Ош шаарынан биринчи жолу катышып жатам, Жалал-Абадтан. Сонун биохакинг, мен сизди абдан сыйлайм. Күчтүүсүз дейт. Күчтүү дагы эмесмин. Анан сыйлаганыңыз үчүн аябай ыраазычылык билдирем. Бул жактан суроо берсеңиздер болот, конечно. Так, сизди тааныганда кимди тааныйбыз дейт Азада. Эң туура кечки эле интернетти ачып атсам, сиз чыксаңыз деңиз. На самом деле жок, биз бир эле жолу жүктөлөт биздин рилстер, анан элдер көп бөлүшкөндө тарап кетет. Кочкор атадан салам, Ахмандын келини классына, сонун чүйдөн салам. Балыкчыдан салам дейт. Москвадан салам. Мынакей карагачы, биз кандай заманда жашап жатабыз да. Разаковтан салам дейт. Ахмандан болом, классына айда, абдан кубанычтамын. Москвадан, Москвадан салам дейт. 660 киши. Дальше. Екатеринбург, сонун уже кирип башташты окшойт көпчүлүк эле. Албетте бүгүнкү биздин эфирибиз биохакинг марафонуна арналат, билесиздер. Биохакинг марафону бул жаңы типтеги 4 жактан трансформация боло турган марафон. Психологиялык, психокибернетикалык, физикалык, биологиялык жактан. Эмоционалдык жактан. Мындайча айтканда эми ичине киргенде түшүнө аласыздар ал жагын. И ошондой эле биохакинг марафону бул практика, кыздар, бул сабак эмес да, бул практика. И сабак болуп атат го, анан кийин сабак окуганы келдим эле десеңиздер, анда жок. Анда сабак бергендерден баары окуй беребиз да. Биохакингде бизде только практика. Анткени ошол практиканын аркасында баардыгы жатат. Секреттин бар, мен секреттерин айтып берип кете берем 4 сабакта. Анан секреттерин баары ошол практика кылганда ар кимдики ар кандай ачылат да. Ошон үчүн баягы видеодон аябай ыйлаган кыздар, анан мондай кандай десем, от души эмне, жүрөк ачылгандан кийин адамда ар кандай болуп калат да. Ошолордун баары со стороны, конечно, со стороны башкача көрүнүп атышы мүмкүн сиздерге, бирок чындап мындай жүрөккө жөнөкөйлүк келгенде, жүрөк ачылганда адамдын состояниясы ошондой болуп калат. Так, ошондой ноокаттан салам, практически кыламын, Оштон салам, сизди сыйлаймын, Бишкектен салам, Аллахым үчүн бизге да насип кылсын. Анан эмне биохакингди жөндөн эле чыгып эле биз албетте дайым эле мен сиздерге 10-15 күндө бир чыгып, кандайдыр бир темада сөзсүз түрдө бир пайдалуу эфир жасап беремин да. Бул бүгүн дагы ошол тема жөнүндө сөз кылабыз. Андан кийин бул биохакингтердин айырмасы 7-8 потокко биз 5 путевка койдук да. Путевкалар действительно неме Анталияга, Стамбулга, анан Анталияга да 2 шаарга мындай кыдырып жүрмөй жок, только эс алмай ретрит мындайча айтканда. Анан эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мурдагыларга салыштырмалуу азыр саякаттоонун баасы канчалык деңгээлде кымбаттаганын аны дагы айта кетейин, эми бизнесменмин да.
Анан ушул 5 сертификатты көздү жумуп туруп анан кийин эме коюп атабыз. Анткени мындай эң кыска трансформация, кыска убакыттагы трансформация бул сапар учурунда болот да. Сапар учурунда адамдар көп нерсени осознавать этишет да. Биз биохакингде баягы алхимиктин сапарга чыккандыгы жөнүндө аябай сөз кылабыз го. Именно ошол сапардын секреттери. Адамдар көп нерсени түшүнүшпөйт жашоосунда, бирок жашоосуна чыгып со стороны караганда, именно сапарга чыкканда ошол нерселерди осознавать этишет. Так, эми бүгүнкү тема, мен слайдтарыма успеть кылган жокмун. Бүгүнкү тема. Караңыздар, бул дүйнө, бул жашоо бизге трансформация болуш үчүн берилген. Трансформация дегенден кийин адам бузулуп кайра жаралуу. Өзүнө жакмаган жерлерин бузуп кайра жаралуу, же болбосо кайра өнүгүү. Мындай да. Трансформация деген эмне? АКШдан салам дейт, аябай кубанычтабыз. Мен англис тилин үйрөнөйүн деп атам. Аны дагы айтып коеюн, эме айта берсең периштенин кулагында дейт го. Трансформация деген эмне? Мисалы үчүн дарак мисалы үчүн өскөн боюнча эле, 1 жыл өскөн боюнча эле токтоп калбайт. Анан ал жыл сайын өсөт, анан кийин мөмө берет. Анан кийин мөмөлөр жерге түшүп, анан кайра башка дарактар чыгат. Анан кийин тигин дарактын миссиясы бүткөндөн кийин, анан кийин ошол дарактын кандай десем, курайт деген сыяктуу. Биз өсүү деген тынымсыз өсүү деген нерсени сыртынан карап, дарактын сыртынан карап оңойдой көрөбүз да. Бирок ошол өсүү жолунда дарак, биздин дарактар 4 сезонду башынан өткөрөт. Кышты, жазды, күздү, жайды. Анан кийин эмне болот? Ал кышта мисалы үчүн шундай тоңуп суу болот, курайт дегендей жалбырактары түшөт. Жайындаса аябай аптапта суу жетпей какшап калышат. Бирок эмне болот? Дарак өсө берет, трансформация боло берет. Ошол мезгилдер аркылуу дарактарга дагы кыйынчылыктар келет жашоодо. Бирок ошол нерселердин баарын кабыл алып, ошол дарактар жылдан жылга трансформация болот. Мына жаратылыш, биз менен жаратылыштын айырмасы жок да. Адамда осознанность пайда болгондо өзүн жаратылыштан эле көрө баштайт. Секреттердин баарын жаратылыштан эле ала баштайт. Жаратылыш мындайча айтканда жашоонун секрети бизге берилген знактар да. Болгону анын тилин биз түшүнүшүбүз керек. Адам баласына дагы бул жашоо трансформация үчүн берилген. Биз бул жашоого жөн эле келип эле эл сыяктуу болуп эле чоңоюп, анан кийин 5 жыл окуп, эптеп, анан кийин эрге тийип, бала чакалуу болуп, анан кийин неберелерди багып, анан карып өлүп калыш керек эмес. Тем более биз мындай неме деп коет, адам баласынын акыл эси жылдан жылга, мисалы үчүн мурдагы кылымдарда адамдар выживание менен жашашкан. Кийинки кылымда СССР доорунда адамдар статус үчүн, команда үчүн жашашкан. Ал эми азыркы заманда адамдар саморазвитие деп коет, саморазвитие. Өзүн өзү өнүктүрүү, мындайча айтканда, уже фальш жашоо түгөндү. Фальш жашоонун бар. Выживание учурунда адам фальшты деле билбейт. Кайсынысы чын, кайсынысы жалган экенин деле билбейт. Выживанияда эптеп жан багып аман калыш керек, эптеп жазга жетишибиз керек. Өлбөгөн жанга жазга келер деген жашоо ошондо болгон да, ошол сөздөн калган. Андан кийин эмне болду? Совет доору бизге келди дагы, мээбизге мекен үчүн, эл үчүн, родина үчүн деп туруп эле анан кийин идеологияны каптаттырып койду дагы. Ошон менен биз ура, мекен үчүн деп туруп эле анан кийин медальдарды берип туруп бизди сыйлап койду эле. Мекен үчүн иштеп жүрө бердик да биз. Үйдөгү нерсени, бала чака, үйдүн ичиндеги балага болгон тарбия, же болбосо гармония, анан күйөөм менен болгон мамиле деген тема жок. Элдин баары занят да. Анткени ушундай кылып графикти коюп койгон совет мезгили. 1 жылда 1 жолу отпускага чыгасың, калган жылда 5 күн саат 8-ден 8-ге чейин иштейсиң. Анда адам эч нерсеге өнүгө албайт, тура. Только иштейт, только мамлекетти өнүктүрөт. Бирок ошон менен мамлекеттик доор
ошол доор дагы бүттү дагы, анан кийин бузулду. Биз өз алдынча мамлекет болдук. Өз алдынча мамлекет болгондо идеология жоктугунун жакшы жери. Идеология жок. Идеология болот да мамлекеттечи. Идеология жок экендигинин жакшы жери, биз адамдар өз алдынча өнүгүп кетти да. Адамдар мындай да, курсагы тойгондон кийин руханий ачкачылык башталат. Курсагы той электе, курсагынын камын көздөйт. Анан курсак тойгондон кийин адамдар руханий ачкачылык башталат. Азыр мисалы үчүн бизде руханий ачкачылык да. Руханий ачкачылык башталганда кайсыл жактан эмне идеология келсе, ошол бизди тартып кете берет. Билдиңиздер, совет мезгили бурагандан кийин, анан Кыргызстанда свобода болду, өз алдынча мамлекет болгондон кийин ар тараптан ар агымдар келе баштады, руханий агымдар келе баштады. Диний агымдар келе баштады. Хизбут тахир, дагы бир нерсе, баптизм, дагы бир нерсе, эмнеле баягы. Ушундай, мен жакшы тилим келбейт ат, кыскасы. Ушундай бир немелер агымдар келе баштады да. Анан кийин эмне болду? Баягы руханий ачкачылыкта турган адамдар, мурдагыдай совет мезгилинде идеология жок үчүн ар кимиси ар жактан билген намазын окуй баштады, мындайча айтканда. Ошентип анан кийин 30 жыл дегенде биз осознанностька келе баштадык. Пандемия болду. Пандемия болгондон кийин пандемия бул тагдырдын жолу да, мындайча айтканда. Тагдыр бизге атака кылды. Тагдыр өзүнүн ажалы менен, дүйнө жүзү боюнча ажалы менен атака кылды. Анан биз ошону пережили дегенде, биз ошол нерсени жашап өттүк. Анан жашап өткөндөн кийин анан атаңдын көрү. Адам деген өзүн караш керек турбайбы? Адам деген ден соолукту караш керек турбайбы? Адам деген позитивде болуш керек турбайбы деген понятияны биз пандемияда алдык да. Анан эле ошол мезгилде анан кийин аябай, тем более үйдө болуп калдык, анан жеке өнүгүү деген нерсе аябай күч алып баштады. Алдыңкылардан болуп сабак өткөндөргө мен деле кошулам. Анткени WhatsApp группада пандемия убагында дагы аябай позитив, сиздерге Кудай жардам берет. Дайыма андан үмүт үзбөңүздөр. Биз өлбөйбүз. Биз ушундай деп алып, ошого бир уран сөздөр менен WhatsApp группаларыбыз бар эле, мугалимдердики, университеттин мугалимдердики. Анан не кылдык? Анан караңыздар да, эми Кудай бир тараптан пандемияны берди, ажалды. Бир тараптан бизге чыгып кете турган выход да берип койду да, курал дагы берип койду. Курал бул онлайн болуп калды да, инструмент. Онлайн заман келип калды. Биз TikTok, Instagram, YouTube дегендерди кеңири колдоно баштадык. Бүт информация доступна болуп калды изденген адамга. Изденбеген бактылуулар бактылуу боюнча аларды бузбаш керек. Анан изденгендер эмне болду? Баягы мындай деген жашоо болот турбайбы деди дагы. Мурдагы программа бузулду. Дагы. Анан жаңы программа кире баштады. Азыр эми орто жолдо согуш болуп атат да. Эски программа менен жаңы программанын ортосунда согуш болуп атат. Күрөш бул өзүң менен өзүң болгон күрөш да. Күрөш бул баягы эгоны жеңүү, нафси жеңүү. Ушундай. Караңыздар, эми көпчүлүк дүйнө жүзү боюнча биз тагдырдын жолуна түшкелип калдык. Бирок ошол убактарда деле өзүн тапкан, аябай бактылуу жашоонун секреттерин билген, аябай философтор, акылмандар ошол убакта деле бар эле, туурабы? Бизде деле толтура болчу да. Куйручук каяктан чыкты бизде? Мисалы, Жусуп Аласагындар, Саякбайлар каяктан чыкты? Чыңгыз Айтматовдор каяктан чыкты? Алыкул Осмоновдор каяктан чыкты, например? Жусуп Мамай дегендер бар эле. Эми толтура да, осознанный адамдар ошондо деле чыгат. Алар эмне болду? Алар биринчи кадам таштады бул жашоого. Өздөрүн эң бала чагында эле таанышты. Анан өздөрүнүн жолдорун өздөрү тааныды да. Өздөрү таанып, анан өздөрү каалагандай жол менен бул өмүрдү сүрдү. Айтматов, например, жаш кезинден эле баштаган өзүн таанууну, туурабы? Анан жазуучу болду, анан великий жазуучу болду, дүйнөнүн жазуучусу болду. Анан ошол авторитет менен бул дүйнөдөн өттү. Ал Айтматовдун өзүнүн тандаган жолу болду.
Айтматов кааласа жазат, кааласа жазбай деле койсо болот эле. Ал каалады, жазды. Ал каалаган темасында жазды. Кааласа сүйүү темасында жазды. Кааласа жаратылыш темасында жазды. Ушундай философский глубокий мышлениедагы нерселерди берди бул дүйнөгөчү. Анын чыгармаларын окугандар аябай таасирленишип, дүйнө эли, дүйнө жүзүндөгү эң глубокий мааниде чыгарма жазган философ жазуучу деген наам берди, туурабы? Акбаранын көз жашында. Карышкырдын баласын өлтүрүп койгондон кийин анан эмне болду? Кече Эдил айтып берсе, көлдүктөр аябай жакшы билишет экен. Оозум ачылды. Биз Акбаранын көз жашына бериптир да деп эле окуп жүргөнбүз мурун. Именно көрсө, Эдилдин айтуусу боюнча, баягы карышкыр энелик мээрим менен жаш баланы жыттаганда, тиги Базарбайдын, баланын атасынын, Базарбай эмес, баланын атасынын, ким эле аты, багы жырткычка болгон раздражениясы, жырткычка болгон атакасынан улам, анан кийин тиштеди дейт да, баланы ага чейин тиштеген эмес экен. Демек, жаратылыш, тагдыр, биз ичибизден өзүбүз раздражение болгондо гана, анан кийин тагдыр дагы, жаратылыш дагы эмне болуп тиштеп баштайт экен да бизди. Тиштеп баштайт. Эми раздражение деген эмне? Эми сиздерге суроо да. Көрдүңүздөрбү, биз просто жөнөкөй эле нерсеге ал карышкыр баланы жөн эле энелик мээрим менен эле кийи менен тиштеген дейт. Бостон, кийи менен тиштеген дейт. Энелик мээрим ойгонуп кеткен, анткени бөлтүрүгүн сагынган, ал өчө алайын деп деле келген жок. Жазуучунун айтуусу боюнча экен да. Анан кыжырдануу болгондо эмне болот адамда? Адамда кыжырдануу болгондо нааразычылык болот. Кыжырдануу болгондо химиялык реакция жүрөт. Кыжырдануу болгондо оюбуз ууланат. Оюбуз ууланганда жан дүйнөбүз ууланат. Жан дүйнөбүз ууланганда оозубуз бузулат. Только нааразы болгон сөздөрдү сүйлөп каласыз. Тез жеңиңиз келет, балдарды урушасыз. Энергияңыз азаят. Оюңузга жаман ойлор келип баштайт. Караңыздар, кичинекей эле жерден бизди шайтан ой менен алдап койду. Анан эмне болот? Биз нааразы болуп баштаганда жаратылыштын закону да, жаратылыштын закону анан бизди тиштейт. Тиштейт да, тиштейт. Анан ошонун чеңгелинен, ошол тиштелген жерден эми биз бир жол менен чыгып кетишибиз керек экен да. Бир жол менен. Мен айтам, психологияда любой бир нерсенин антоними, ошонун дарысы да. Любой нерсенин антоними. Мисал үчүн, кыжырдануунун антоними эмне? Кыжырдануунун антоними. Мисал, жек көрүүнүн антоними сүйүү, туурабы? Ач көздүктүн антоними берешендик. Ачуулануунун антоними эмне? Ачуулануунун. Кыжырданбоо эмес, антонимин сурап атам, антоними. Сүйүүдүн, кубануу. Нааразычылыктын антоними ыраазычылык. Болгон мынакей, ушуну эле эстеп калсаңыздар болду. Любой нерседен чыккыңыздар келип аткан болсо, биринчи суроо бересиздер. Акылай, эмне болуп атасың өзүңчө эле? Мында отуруп, жок дегенде 5 эле мүнөткө, ушундай шашып турсаңыздар да 5 минутта таба турсаңыздар. 5 минутта отуруп эле, акылай, эмне болуп атасың? Нааразы болуп атам, ушундай кыжырданып атам. Давай анда Баршына Кадырбековна бир нерсе айтты эле. Любой нерсенин антонимин жасасаң, анда жакшы болот деди эле. Давай антонимин жасап көрөбүз. Нааразы болуп атсам, анда эмне кылабыз? Ыраазы болобуз. Анан кийин кыжырданып, тынчсызданып аткан болсок, тескерисинче эмне болобуз? Тынчтанабыз, анан кийин кубанып баштайбыз.
любой нерсеге кубанып баштай бериң. Кичинекей эми кубанганга повод бар го, болбосо TikTokко киргиле дагы баягы худулдардын эме бир сиңдим айтмакчы, мен Гүлзат Мамытбек менен дагы ким эле бир көмүрчү киши, Нарындык. Ошол экөөнөн аябай күлүп удовольствие алам депчи. Ошондой. Оңой эле экен, ошондой кылат экенбиз. Так, эми мен акылай. Мотив. Так, мотив деле мындай да. Карап турсаң, позитивный адам да, мындай ой жок. Бир адамды, бир сонун адам. Гүлзат Мамытбекте деле ошондой. Алар только эмоциясы менен иштешет да. Анан, конечно, эми бул временный да, временный нерсе. Чтоб ошол гана секундадан, ошол гана биздин задача ошол секунданы, ошол минутаны позитивге буруп коюу. Анан эми бул нерсе көрдүңүздөр, баардыгы бизден башталып атат. Баары бизден башталып атат. Биз эмне кылып атабыз? Биз наразы болуп баштагандаган анан тагдыр бизди тиштеп атат. Эми тагдырдын ошол сыноосуна кабылбастан кантип осознанность келет бизде? Жөнөкөй жай турмушта жашаганда деле, жөнөкөй жай турмушта жашаганда деле просто много немени интеллект деп коет, духовный интеллект деп коет да. Бизди эң чоң адам кылып турган, жашатып, бактылуулукту сездирип турган нерсе бул биздин рухубуз да. Биздин рухубуз. Калган нерселердин баары, материалдык нерселердин баары временный эле кубаныч болуп атпайбы? Временный бактылуулук болуп атат. Эгер рухта толло сүйүү, толло бактылуулук боло турган болсо адамда, анда нужда жок болуп калат. Эч кандай нужда жок болуп калат. А адамдар нуждадан кол үзгөндө баардыгы өзү келе баштайт. Аркасынан баары өзү келе баштайт, материалдык дүйнө. Ошондо осознанность деген бул руханий жашоо деген. Руханий жашоо акыл менен келбейт. Руханий жашоо интеллектуалдык деңгээл, мисалы үчүн менин 2 дипломум бар дейле, дагы бирөөнүн 4 диплому бар. Мен илимди жактап койдум, кандидат наук, профессор, академикмин дейли. Бирок аларда деле академиктерди деле көрүп, профессорлорду деле көрүп атам. Бактылуулук, жүрөктүн тынчтыгы жок. Жүрөктүн тынчтыгы, руханий дүйнөнү биз эч качан акыл менен алып келе албайбыз да өзүбүзгө. Руханий чыныгы жашоону биз признавать этишибиз үчүн биз рух экендигибизди, могу теланы кийип турган эле бир тело жөн эле бизге идиш да, мындай. Тело болгону инструмент. Ушул телонун ичинде, ушул эттин ичинде кайсыл рух жашагандыгын билип алсак эле, анда бизден кыйын нерсе жок болуп калат экен да. Ушундай бир улуу зат болуп кетет экенбиз. Мен берип атам го стористеримде болушунча. Кечеги чалды көрдүңүздөр, 44 жашында англис тилди үйрөнүп, 60 жашында модель болуп, анан 80 канча жашында пилот деген звание алган. Ошол аксакал айтып атат да, просто ким экендигиңди билмейинче жүрөр экенсиң дейт. А ким экендигиңди билип калгандан кийин уже кандай мүмкүнчүлүктөр жатат деп атат да, эми ичиңде кандай мүмкүнчүлүктөр жатат деп атат. Бир келген өмүргө ошол нерселердин баарын ишке ашырууга боло тургандыгын ошол чал айтып берип атат да, 1 минуттан ичиндечи. Мага ошо 1 саат деле убакыт кетирген жок да. Тело, мисалы үчүн, тело, ошол рух эч качан акыл менен келбейт да. Вот ошол нерсени биз биохакингде осознавать этебиз. Анан ошону осознавать эткенден кийин биз уже тагдырдын баягы тамашаларына, тагдырдын мондай чеңгелине малынбай калабыз.
уже биздин рух тазалангандан кийин, духовный жашоо бизде башталгандан кийин биз эч кандай карма, эч кандай ошондой тамашалар, эч кандай кыйынчылыктар болбой калат бизде. Мен ушул нерсени осознавать эткенде меники деле өтө көп болгон жок. Мен психологияны изучать этип баштаганыма 12 жыл болду. Мен дагы кечке эле баягы бизнес мышление боюнча эле окуй бердим. Бирок действительно бир кездерде мындай жүрөгүм менен кандайдыр бир чоң күч мага жардам берип жаткандыгын мен түшүндүм. Кыргызча эле түшүнүп алдым да. Хотя бардык диндерди изилдеп чыктым, бирок отуруп алып эле бир күнү жүрөгүмө кирди, кыргызча эле отурупчу. Анан ошол күчтөн мен мындай энергия ала баштагандан кийин ошол күч менен болгон байланыш албетте жараткан менен болгон жалпак байланыш, жөнөкөй байланыш башталганда менин дагы бүт бар жогу мындай тегиз кете баштады да. Конечно, анча-мынча мындайлар болот, биздин пока телодо турасың да, ойдо турасың. А так Кудайга шүгүр да. Мындай азыр сиздер айтып жазып эме кылып аткан проблемалар уже кездешпей калды. Давно уже. Мелочтар болот, конечно, мелочтан анда оңой эле чыгабыз. Самое главное ошол өзүңдү регулировка кылып, вовремя токтотуп, анан вовремя осознавать этип, анан кетүү экен да. Ошондон кийин биздин жол. Өзүбүздүн каалаган жол. Мен Ошко жашайм дедимби, Ошко жашайм. Бишкекке жашайм дедимби, Бишкекке жашайм. Эфирге чыгам дедимби, чыгам. Чыкпайм дедимби, чыккам. Тоого барып эс алам дедимби, болду, тоого барып эс алам. Аны делечи уюштуруп отурбайсың. Могул жактан эле каалап коесуң, анан бирөө чалат да сага. Эже келип кетпейсиздер, эс алып депчи. Мына кече күнү баа Каракулдук бала, жигит, бизнесмен, рестораны бар, Эдил деген бала. Мен өзүмчө эле ушу ретритке барып келгенден кийин Көк Жайакка чындап мындай көлдүн кереметтигин, ошол тараптын ушундай Кыргызстандын керемет экендигин сүйүп калдым да. Анан мен ойлодум да, мен бул жерлерсиз көпкө жашай албайм го. Возможно, мен ай сайын келип турат болушум керек депчи. Жөн эле каалап койдум, анан кайра ошол конокко чакырып башташты да. Анан дагы сүйлөшүп, запрос берип келдим. Эми билбейм да, кандай чуда болот. Кандай чуданы мага Кудай тартуулайт. Бизде осознанность башталгандан кийин, биз рухта жашап баштагандан кийин, биз жараткан менен байланышта болуп баштагандан кийин, наоборот, тагдыр бизге сюрприз. Мурда чеңгелин же болсо баягы тамашаларын, проблемаларын жөндөтө турган болсо, тескерисинче бизге мындай сонун сюрприздерди, сонун нерселерди, вау, ушуну мен каалаган болчумун деп таң каласың да өзүңчү. Ушундай деп таң каласың. Любой запросты жөнөтсөсүң, ойлоп койсоң, болду, орундалып берет. Ойлоп койсоң, орундалып берет. Таң каласың да өзүң да. Конечно, мага таң калыш болбой калды. Бир кездерде мен действительно таң калат болчумун. Жаңы учурундачы. Азыр эми просто өзүм мактап, анан жаратканды мактап коем, жакшылап. Болду, здесь и сейчас. Ой жок эле жыргап жашай беребиз. Мына ушундай тагдырдын сюрпризин алсак болот экен, анан тагдырдын сыноосун алсак болот экен. Ошондой эме выбор өзүңүздөрдө болот атат да. Сөзсүз эле сыноо, баш муштумуз эме пешенебиз ташка тийип, анан кийин мурдубуздан суу агып, анан көзүбүздү ачышыбыз керекпи? Же биринчи кадам таштасак болобу? Анан рух деген эмне, энергия деген эмне, анан кантип ошол осознанностька келебиз? Осознанность деген өзү эмне? Ушул нерселердин практикаларын баарын биз биохакингде окуп үйрөнөбүз. Окуп эле үйрөнүш оңой эле, окуп үйрөн, мен 4 сабакта эле айтып коем, мындай деп элечи. Оңой эле жалпак тил менен чөткө ясна кылып эле, мо деген энергия болот, мо деген мындай руханий дүйнө, момуна техникалары бар деп элечи. Но практика кылып баягы мурунку программа менен жаңы кирип аткан программанын согушун өзүңүздөр жасайсыздар. Воин болосуздар да ошондо. Мурдагы программа менен подсознаниядагы программа бар да бизде. Ул калыптанып калган. Ошол программа менен воин драка болот кадимкидей. Анан ошондон жеңип, анан кийин сиздердин жашооңуздар анан чудага айланып баштайт. Ошондой. Так, дагы бир суроо обещать этип койдум эле. Мындай Айбек кош келипсиң, мындай рилсим чыкты эле мен. Жездеңердин бир косягын айтып койдум эле. Жаңы жыл күнү анан ушинтип даярданып отурсам,
Анан ошентип кеч келди, тем более мас болуп келди. Анан кийин карасам бир кыз менен переписка кылып, СМС жазышыптыр депчи. Анан эмне болду деп ойлойсуздар? Аябай кызык болуптур. ТикТокко деле кирсем, бул жака деле кирсем, комментарий толтура болуптур. Уландысы эмне болду деп. Давайте угадайте, ким эмне деп ойлойт? Кандай болду деп ойлойсуздар? Ошону күтүп жаткандар дагы бар. Осознанность деген аң сезимдүү түшүнүк деген сөз да, ошо кыргызчасы бир аз уруш дейт. Конечно, уруш болот, туурабы? Просто айтып атам мен, силердин версияңарда бар да, бир эле менин жашоомдо ошондой болуп туруп, толтура адамдар да болот да. Рахмат, Тайбек. Мага дагы интересно дейт. Бул каждый, кандай десем, жаңы курулуп аткан семьяларда, тем более онлайндын заманында азыр. Мындай да, эми аялдардын мышлениясы мындай болот да, сразу эле автоматтык түрдө жаман жака кетет. Каякта эч нерсе кылбайсың, кыласың да. Анан ровно 12 болду, 12 болгондо. Бирок 12ге чейин мына где-то мен 10дордо ошол переписканы окуган болсом, каякта көрмөксөнгө салып коесуң, ушу турушум менен. Мындай болуп калды, 10до окудум мен переписканы, 10до ал уктап калган болчу. Анан кийин 12де баягы салюттарды аттырабыз деп балдарым даярданып турганда, анан 12де баягы тилектерибизди айтып, эшикке чыгып бата тилейбиз да. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун деп. Кайненем еще. Анан саат 10дон баштап 12ге чейин менин жашоомдо 2 сааттын ичинде бир кылым болду да. Ишенесиздерби? 10дон баштап 12ге чейин. Ушундай тизмектеп, албетте биринчи жаман жагын аласың да, эмоционально жаман жагын аласың. Ушундай бар жогун мончоктой кылып, шурдай кылып тизмектеп, мен эмне үчүн менде ушундай болуп атат? Почему именно? Каерден кемчилдигим бар деп биринчи өзүмдү ойлоп баштадым да. Анан бир кылым болду. Эмне үчүн бир кылым? Анткени окудум, анан сразу эле чип кеттим. Ал уктап жатат да. Коңурукту тарткан боюнча. И тем более өтпөйт аны менен урушсаң азыр мас убагында. Кайненем өзү менен өзү, ага билгизген жокмун. Балдарым өзүнчө сүйүнүп атышат. Чип кетишкен, площадька чип кетиштүү билбейм. Анан калдым жалгыз. Баягы кылымга тете бир күн деген бар го. Баягы каарман, чыгармадагы каарман бүтүндөй башынан өткөргөн нерселердин баарын эстейт го. Ошол сыяктуу мага дагы полный ушу менин жашоом, жаштык кезим, андан кийинки период, турмушка кургандан кийинки, бала чакалуу болгондон кийинки бүт ак каралардын бар жогу ушундай пленкадай болуп өттү да. Биринчи, конечно, ызаландым жарым сааттай. Андан кийин кайерден, все-таки кайерден косяк кетирдим деп өзүмөн издей баштадым да. Анан эми акырындан күчүм кетип калды. 2 саатта мен шалдырап калдым да. Канча болду? Где-то бир 12ге 15-20 мүнөт калгандан кийин уф дедим да, анан кийин. Эмне болсо да болсун. Ошол боло турган нерсе пешенеме келгенде анан көрөм. Баары менин акыбалым жетпейт, мен баары бир алым жетпейт. Конечно, азыр тургандан кийин бир сыйра ызычуу болуп, колума эмне келсе ошону кылам. Анткени эмоцияны чыгарыш керек. Аны жакшы түштүм өзүм. Деп анан кийин эмнеси болсо дагы айрылсам айрылам, бир арык жашнакай симпатичный күйөөмөн. Айрылсам мүмкүн семьям бузулаттыр. Бала чакам дагы пешенесине жазганын көрөт, эми роман жазып бересиң да ал мезгилдечи. Анан кийин бала чакам дагы пешенесине жазганын көрөт. Зато самый главный менин башым аман боло турган болсо, башым бүтүн боло турган болсо, мен любой жерден калгандай жашоомду кылып алам деп туруп анан эми алгансың да мотивацияны мурда. Шашпай турсун, мен шундай жашайм. Шундай өзүмө сөз бердим.
Анан блокнотту, кызыл блокнотту алып туруп анан кийин мурун эле берген университет подарка кылып. Максаттарды мончоктой кылып тизип жаздым го. Мурда максаттарым баары, анан үй бүлөм, анан семейный саякат, анан кийин жолдошума мындай, балама мындай дей турган болсо, бир дагы карасам ошол максаттардын ичинде бир дагы башкадан кошулуптур. Только өзүм. Жалаң өзүм жөнүндө четко ясно ошол жылга максат жаздым. Ушундай бир башкача рух, башкача бир дух менен жаздым. Мондай духовный иммунитет көтөрүлдү да, өзүмөн да үстүмө чыгып кетти окшойт. Кызып башкача болуп жаздым. Бул жактан келип атты баягы нерселерчи. Анан кийин бир малдан кийин ызычы болуп анан балдарым келип калды. Салюттар гана 5 минут калды деп, жана 5 минут ырдап баштайт го, ошондой болду. Как будто ошол жаңы жыл мен ошол нерселердин баарын алып таштап, анан кийин мага жаңы жашоонун мындай коңгуроосун каккандай эле болду да. 5 минут калганда блокнот жабылды. Анан блокнотту койдум. Мен билбейм, кыскасы Кудай ушул ичинде эмне жазган болсо өзүңдөн болсун. Ошолорду кантип орундагычты өзүм деле билбейм. Сага тапшырдым. Деп туруп анан кийин ушунчалык бир нерсени үстүмөн алып таштагандай эле болду. Элестетиңиз, мен ошол жашка чыккычаңды жашоомдун баарын бир сыра өткөрүп, ошону эски жылга таштап, анан жаңы жылга өттүм. Анан салюттар болду, тилектер, баталар айтылды. Только өзүм үчүн эле каалай бердим. Кудай сүйүү бер, мээрим бер, ушу жүрөгүм толсун. Бир дагы ушундай күтпөйүн, бир дагы кайгырбайын, ушундай күч бер мага депчи. Анан кийин балдарым атасын ойготушту. Анан кийин жаңы жыл башталгандан кийин анан столго отуруп калдык да эми. Курсагым ачты, эмне бар? Деп анан жолдошум келди. Эч нерседен кабары жок. Анан кийин эле апасына айтып берип атат. Апа, ушунча кредитим бар эле, жабыш керек болчу жаңы жылга. Анан кийин паланча эжемдин кызы ошол банкта иштейт экен. Анан кийин эме мен жакшы тааныбайт экен, бирөөлөр аркылуу таптым, телефон номерин алдым, анан кийин сүйлөшкөн болчум. Сүйлөшүп бүтүрүп берем деген болчу. Жаңы жылга, кийинки жылга баягы процентин узарбай да бир нерсеси, мен булар эми чоң баягындай карыздарды алышат да, лизинг деп туруп, комбайн тракторларды кредитке алышат да. Анан ошонун бүтпөй калып, өлө настроение болдум да, анан кийин ичип алдым. Анткени кийинки жылдан уже мынча процент менен төлөп калабыз. Анан ошону менен сүйлөшөйүн десем, связга чыга албай калды. Чайга чакырсам, эме бошобой калды. Паланча деген бир эжелеринин кызымыш ал. Жаш эле кыз экен. Зато кандай болду? Зато менин жашоом өзгөрдү. Эми, конечно, Динар ушундай, бирок чындап жазышкандарын деле туткан, бирок именно ошол жаңы жыл күнкү нерсе ошондой экен. Бирок эми мен эгер мурда кийин андай нерселер анча-мынча болуп турганда, прям кандай десем, мен билбейм, мага белгисиз, конечно. Бирок эми анча-мынча болуп турганда жаш кезде. Ошондон мурун болбосо аял киши анти подозрение кылбайт. Мурун болгон үчүн анан кийин подозрение кыласың да. Анан мурун болгон үчүн анан кийин мен ошондо точка койдум. Мурда жүрөк заада болуп каласың да. Ошондой чоң возможность берди. Ошол жаңы жыл бир дагы эсимен кетпейт. Аябай каткырып күлдүк. Кийинчи. Анан бирок баары айтып алдым. Не дай бог дедим. Эгер ушундай бир нерсе боло турган болсо, мен эми ошол жиним менен айтып алдым да. Менен бардык нерсени күтө бер дедим. Бардык нерсени күтө бер, ушундай нерсе боло турган болсо. Кудай сактасын, мен үй бүлөм үчүн, мен уже башкамын, мен уже чоңойдум, мен кишимин деп ал. Анан ойлор ошондой октонбай түшөт. Эми жөндөн жөн эмес да, мурда косяк кетирген да ошон үчүн косяк кетирбегиле.
Так что анан кийин күйөөм ушинтип койду, анан бирөө менен жазышат экен деп ичиңерде бук болуп отура бербегиле. Вовремя чечкиле проблеманы. Көбөйтпөш керек. Өзүңөр менен кошо алып жүрбөгүлө. Өзүңөр менен кошо алып жүрө бере турган болсоңор, ичиңерде боль пайда болот. Ошол нерседен анан опухоль пайда болот, рак пайда болот. Кыздар, айымдар, мынакей мага жазып атасыңар дейм, жазбасаңар мен айтпайт болчумун. Күндө бир 20-30дан кат келип атат. Ошол Reels'тын айынан. Ал деле Reels бекерден эмес экен, миссиясы бар экен, иштеп атат. Жөн мында ичи дардын ичинде күйүп атам деп жүрбөгүлө. Ал күйүк чындап эле күйдүрөт силерди. Отуруп алып эле өлтүрүп койбойт эриңер силерди. 4 баланы төрөп берип койсоң, 5 баланы төрөп берип койсоң. Отур дагы, мен ушундай болуп атам, мен күйүп атам. Ушул эс эмес, ушинтип кармап алганым үчүн күйүп атам. Бул эмне деген? Мен мындайга чыдабаймын. Же билбейм эмне кыласың. Же нары, же бери кыл мындан деп туруп чечишкиле. Эгер чыдай албай атсаңар, жашай албай турган болсоңор, анда таарынып башка жашап тургула. Андайга алып жүрө бербеш керек, боль кылып. Өзүңөрдү өзүңөр алдап атпайсыздарбы? Алдап атасыңар да өзүңөр. Эркекти да кыйнап атасыңар. Өзүңөр да кыйналып атасыңар. Анан орто жолдон балдар дагы кыйналат. Просто отуруп эле, эч нерседен коркпой эле чечип алыш керек. Мүмкүн ал мында любой эркек мындай да, атайлап кылбайт да аларчы. Эркектер көңүлчөөк болушат. Анан бардык нерсе аялдан башталат өзү. Ошол аял өзү кыйшалаңдабаса, эч бир эркек өзүнөн өзү баштап жазбайт да. Анан эмне үчүн антип жазып эмоция издеп баштайт? Анткени сенден уже эмоция ала албай калган. Сен уже өзүңө скучнасың, анан ага дагы скучно болуп калгансың. Келип эле айымдар, айымдар деле дебейм, эркектер деле дебейм. Кимде проблема болуп аткан болсо, өзүнөн издеш керек. Биринчи. Эмне үчүн мындай болуп атат менин жашоомдо деп туруп, өзүңүздөн издешиңиз керек. Эркек болсоңор деле айтам, силерде деле проблема болуп атабы? Аялыңар скучно болуп кеттиби? Башка бирөөнү тапкыңар келип атабы? Эмне үчүн менде ушундай болуп атат? Эмне үчүн? Мүмкүн менден деле кеткендир. Аялымын ушундай болуп, өзүн карабай койгондугу. Деп туруп, эркектер деле өзүңөргө суроо бергиле. Мен үй бүлөнүн бузулушуна каршымын да. Мен бир үй бүлө менен өмүр бою жашашыңарга мындай пропаганда кылам. Анткени үй бүлө бул ыйык нерсе. Эгер бул жашоодо өзүңөрдүн эмоцияңар менен дагы башка үй бүлө куруп жүргөн болсоңор, анын кармасын сөзсүз аласың. Сен албасаң бала чакаң алат. Ошон үчүн ойношпогула үй бүлө деген нерсе мененчи. Эмоция менен боло берет деп туруп, мен минтетам, антетам деп актанып жүрө беришиңиздер мүмкүн. Бирок любой нерсенин кармасы бар бул дүйнөдөчү. Ал жөн калтырбайт сени. Ушундай. Ал единственный Кудайдан берилген ошол үй бүлөлүк ыйыктык нерсе. Так. Жок, кагазга жазып өртөсө деле, башка болсо деле болбойт. Практика кылыш керек. Практика, духовная практика. Менде да эмоция жоголуп кеткен, кайрадан үйрөнсөм болот. Оңой эле ал, жоголуп кеткен эмоцияны бар нерсе да болгон сиз көптөн бери эстебей койгонсуз. Так, эфирдин башталганына канча болду? 1 саат боло эле экен. Хорошо, анда 2-3 суроо алайлы. Эфирди сактайбыз. Так, биохакинг марафону боюнча кыздар, мен сториске ссылканы коёмун. Биохакинг марафону боюнча эгер эфирге деле номерлерди калтырсаңыздар болот. Менеджерлер азыр отурат, сиздерге жазат. Так, карма деген эмне? Кыргызча кантип түшүндүрсөм болот? Кече Эдил Сонугул түшүндүргөн болчу. Карма деген бул сен карманып калган нерсе. Сен бул жашоодо эмоцияга азгырылып бир нерсени карманып каласың. Кайтаар дүйнө деген нерсе, бумеранг деген нерсе. Ар бир нерсенин өзүнүн кармасы болот. Номерлерди калтырабыз, сразу сиздерге менеджерлер чалышат. Биохакинг марафону. Мына бир марафон. Практика. Бул сабак, конечно, сабагы дагы бар, бирок практика.
силерди мындай жасай албай турган нерсе эмес. Оңой. Толтура техника дагы жок ал жакта. Болгону 2 техниканы аткарасың, анан кийин ошонун даамын, трансформациянын даамын өзүңөр татасыңар. Трансформациянын даамын татпай эле психология. Калп эле акылыңар менен кокуй мен трансформация болуп атам, кокуй мен өзгөрүп атам деген бул временный нерсе. Эмоция максимум 7 күн, 78 сааттан 72 сааттан 7 күнгө чейин эле кармай турган нерсе. Акыл эсти күн сайын жаңыртып туруу керек. Күн сайын акыл эсти. Акылды эмес, эсти. Акылдын эси бар да. Ошол эсти программаны күн сайын жаңылап, күн сайын суу куюп туруш керек. Так, акчасы боюнча билесиздер бардыгыңыздар, офлайн биз 10 миңден өтөбүз. 3 күн практика, 1 күн ретрит. Бирок параллельно онлайн сабактар кетет. Онлайн биз 6 миңден регистрация алабыз. Азыр 5 миңден регистрация бар. Дагы бир жакшы жери, ар бир регистрация болгон адамга путевка, лотерея берилет. Марафондун аягында, офлайн марафондун 3-чү күнү живой ал лотерея выигрыш болот, ойнотулат. 7-8 потоко 5 путевка. Путевканын ар бири $650 турат. Ушундай. Так, өзүбүздү кантип табабыз эң жөнөкөй жолу? Мындай да, мисалы үчүн. Өзүн табуу дегенде сиз эч жака жоголуп кеткен жоксуз. Улкан. Сиз барсыз, өзүңүздө барсыз. Болгону эмне кылабыз? Каерде турабыз? Миң каерде, подсознаниең каерде, анан ал кантип иштейт? Просто өзүңдү сезип, угуп көрүш керек. Өзүңдү табуу деген бул жүрөктү ачуу деген сөз. Жүрөктү ачсаңыздар, эмнеге ыйлап атат деп суроо берип атышпайбы? Жүрөк ачылганда биринчи ыйлап баштайт да, тазаланып баштайт да жүрөк. Же күлүп баштайт, же болсо эмоциялар пайда болот. Жүрөк ачылганда өзүңө бир тааныш эмес эле нерселер пайда болот да. Анан баягы жүрөк ачылып, ошентип отуруп, анан акырында жүрөк сүйлөп баштайт силерге. Сүйлөп, анан жол көргөзүп баштайт. Жүрөк деген нерсе, бул подсознанияның глубокий түптөрү деген сөз. Адам өзү менен өзү сүйлөшүп баштайт. Анан знактар келе баштайт жашоодон сиздерге. Знак. Кудай тарабынан мындай знактар жөнүндө дагы айтып берем. Знактар жөнүндө дагы. Кечке ыйлай берем дейт. Кечке ыйлай берген адамчы неме сүйүү ала албай жаткан адам болот да. Ребенок, ичиңиздеги ребенок сүйүү ала албай жатат. Сүйүү жеткиликтүү боло албай жатат. Сүйүү бере албай жатасыз өзүңүз. Сүйүүгө толуп, жүрөк толгондон кийин адам андай деле, мындай, кандай десем, эмоциясын башкарат да. Бирок живойдо энергия алмашуу болот да. Кечегиде живой тренингде биздин биохакинг катышуучулары чыкты, анан прям жүрөктөр менен ыйлап айтып берип атышат да историяларын. Мен билбейм да эми, онлайнда жүрсөм мен билбейм да аларды. Тем более алар менен 1-2 поток окушту, ретритке барышты, анан офлайн жолугушууларды кылып атышат. Жакын болуп калдык. Айтып берип атса, анан чындап мага давно көзүмө жаш келе элек болчу. Чындап менин да көзүмө жаш келди. Баягы энергетикалык обмен живой башкача да баары бирчи. Анан психологдор дагы ыйлай, ар биринин эле тагдырына ыйлай бере турган болсоңуз, анда кийин эмне болобуз деп бирөөсү айтат. Анан ыйлап айтып болчумун чындап эле онлайнда. Ошон үчүн онлайнга көп басым жасайбыз да. Эми алар менин бир тууганымдай болуп калышты эле. Көптөн бери окуп атышты эле менде. Бир үй бүлөдөй болуп калдык эле. Анан мен ошол кыздын ошондой проблемасы бар экенин билбепмин. Действительно байкуш жаман болгон экен эле да. Эми жаш да. Ошондой. Мындайда биохакинг бизнеске тиешеси барбы деген. Бизнес бул өзү неме да? Психология да, мышление да, бул бизнес. Мисалы, мына жеринде духовный иммунитет 100 боло турган болсо, любой нерсеге риск кыласың да. Любой жерден
жолуң ачылып кете берет. Мына жерде духовный иммунитет, рухуң низкий болуп турган болсо, подозрение кылып турган болсоң, мадмектен 4 дипломың болсо дагы бизнес боюнча эч нерсе кыла албайсың. Мен Москвадан Киосакиден окуп келдим. Толуп турат мына бизнес тренерлердин бардыгынан окудум. Мисалы Европа менмин деп аткандарынан, например, да. Мен башым толуу болду да бизнес идеягачы. Качан менен анан ушул руханий жактан мен чоң күч, ишеним пайда болуп, менде тазалануу болгондо анан менин жолдорум ачыла баштады. Бизнес деген бул ийгилик да, акча табуу. Жолуң ачылмайынча кыргыздар ачык, жолуң ачып берейинби деп, жолсом жолуң ачык болсун дешет го. Ошол нерселердин баары ошол да. Жолуң ачылса, бияктагы ичиң тазалана турган болсо, анан кийин сен кармаган жериңен ийгилик болуп баштайт. Кармаган жериңен ийгилик болуп баштайт. Мына мен өзүм айтам го, мен мактанбайм, мен жөн эле айтып коем. Любой жерден мен акча жасайм. Любой жерден мен бирөөнүн магазинине кирсем дагы элдер үйлүп кетет. Бир жерге колумду тийгизим, ошол жер сөзсүз гүлдөйт. Деп өзүм, конечно, эми аффирмация сыяктуучу болчу. Аффирмация сыяктуу. Өзүм ушундай уверенный, айта берип акыл айтып көндүрүп койгом ошогочу. Анан мындай эле карагандан бир күнү карасам эле чындап эле ошондой болуп аткан болот. Мына биохакингге катышсам эле жашоом өзгөрүп кетеби дейт. Толкунай мындай дейм, биохакингге катышып эле сразу автоматтык түрдө жашооңуз особняк анан джиптер болуп калбайт да. Биохакингге катышканда биринчи сиздин ички үйүңүз, могу ички үй деп атпайбызбы биздин, рухубуз гүлдөш керек. Рухту гүлдөтөс. Аны эмне кыласыз? Акырын суу куюп, анан кийин өстүрөс, анан гүлдөтөс. Ичиңизде рух, ичиңиз гүлдөгөндөн кийин ошол нерсе сыртка көрүнө баштайт. Сырттан келе баштайт. Өзүнөн өзү ийгилик келе баштайт. Мындай даттовой степень уже түшүнүп калдыңыздар го эми. Даттовой степени мындай неме келбегиле, мындай тупо келбеңиздер. Осознанно келиңиздер. Таразага түшүп таң калдым, анан азыр осознавать эттим. Биохакингге катышып арыктаганымды. Жүрөктө тынчтык пайда болсо эле, адам тоюп калат, өзүнөн өзү тоюп калат. Эң туура суроо болду. Медитация дин жактан кандай болуп калат дейт. Медитация дин жактан эң жакшы болот да. Имрам дегенди мусульманин да өзү, эме угуп көрүңүздөр. Сонун айтыптыр, мисалы, как раз. Биз бир эле мисал айтайын, намаз окуганда кантип намаз окуйбуз? Мен да окуйт болчумун да, илимге келе электечи. Аябай мен 6-классыман баштап арабча окуп, мен ажынын кызымын, небересимин да. Арабча тамга таанып, тескерисинен. Анан кийин күндө Кудайдын куттуу күнү чоң атам Куран китепти алып окуп, бизге перевод кылып берет болчу. Ошол үй бүлөдө чоңойдум мен, сугарылдым да, динге сугарылып чоңойдум. Бирок өмүрүмдө ошол чоң атам же чоң энем мен намаз оку деп айтпаптыр. Сугарып чоңойтушту мени, сүйүүгө, Кудайга сугарып чоңойт. Ошон үчүн түрлүү историяларды аябай жакшы билем, анткени чоң энем отуруп алып эле айтып берет эле. Адам менен обене жөнүндө эле айтып берет эле. Анан кийин эмне болду? Окуп баштадым, окудум. Окуганда кантип окудум? Башыңа иш түшкөндө окуй баштайсың да. Анан кийин баягы китептегидей кылып эле окуйсуң да. Анткени жаш кезиңде анча осознавать этпейт экенсиң. Китептегидей кылып эле намазды окуп, кээде эптеп-септеп окуп бүтүп эле, болду кылып эле, анан кийин баягы омен кылып, анан кийин туруп кетем. Лишь бы ошол убакыт бүтүш керек. Анан кийин дагы бир жер болду. Окуй калсам эле чувство вины да, уже менде. Окуй калсам эле кыжаалатчылык. Өзүмү зордуктап тура баштадым. Анан эми параллельно психологияны изучать эттим да. Бир күн анан кийин эме боюмда болуп калды да, өтө оор болуп калды мага. Анан отуруп эле өзүмчө кыргызча эле сурана баштадым. Кыргызча эле анан кийин сүйлөшүп атып эле анан кийин чындап эле кайра Кудайдан знактарды ала баштадым. Ответтерди ала баштадым. Анан кадимкидей эле сүйлөшүп кеттим. Кудай деген эмне бул? Сиздин ички дүйнөңүздүн, жүрөгүңүздө тура. Ошонун үнү.
уга баштадым. Ошондо мен намазды калп эле окуп жүргөм да. Азыр көп эле намаз окуп атканда адам эч ким өзүн өзү укпайт. Калп эле окуп коюшат. А медитация кылгандан кийин сиз намазды өзүңүздү угуп окуп баштайсыз да. Намаздын ичине кирип жашап баштайсыз. Айырмасы ошол. Медитация кылгандан кийин осознанно намазга отурасыз. Ошол намазыңызда здесь и сейчас абалга келесиз. Ошол намазыңызда сиз бир нерсени чувствовать этесиз. Ошол намазыңыздын ичине кирип, ошол дүйнөгө кирип, руханий мирге кирип, ошол жерде боло аласыз. Мына бүт бардык айтышат намаз окугандарчы. Намазым сонун болуп калды, намазым башкача болуп калды. Мурда калп эле окуп жүргөн экем дейт. Мен мурун калп эле 5 убак намаз окуп эле жолукторун Кудай деп жүргөн экем. Настоящий Кудайды эми тааный баштадым. Кудай бизге доступно турбайбы? Кудай бизди күнөөлөбөйт экен да. Кудай бизге аябай сонун экен деп эле анан кийин укмуш боло баштады. Эми офлайнга келгенде толтура баягы отзывдарыбыз, к сожалению, биздин психологиялык сабактар баягы публикага бериле бербейт да. Мына бүгүн дагы бир кызды ошо жери жаап калып эле, просто ал жерде жаман деле сөз айткан эмес. Чыгардым эле, эже алып коюңуз деп эле алып койдум. Аябай толтура отзывдар бар. Именно ошол 5 убак намаз окугандар. Анан просто эми алар тем более билесиздер, публикага чыгышпайт. Ошондой ага эч кыжаалат болбой эле коюңуздар. Даже наоборот тескерисинче. Келип алгандан кийин настоящий намаз окуганды үйрөнүп кетесиз. Москвага, Ошко буюрса эми график кылып атабыз биз. Салкын түшсүн, кичине күз башталсын. Алдын ала 1 ай мурда рекламаларыбызды чыгарабыз. Барабыз. Биохакингчилер көбөйсүн. Ушундай. Так, номерлер калтырылып жаттат. Карызга бирөөгө бирдеке берсем кайра кайрылып бербейт дейт. Астра, любой нерсеге жармашсаңыз ал качат. Андан көрө Кудайга жашылап тапшырыңыз дагы. Тынч тиричилигиңизди кыла бериңиз. Ошол нерсе менен эч нерсе чечилбейт. Намаз окуп атканда именно кычалышып шайтан азгыра баштайт да. Медитацияда болгону ойду токтотконду үйрөнөсүздөр да. Прям 100% дебейт. Ойдун жыштыгын азайтып, фокусту бир жерге бурганды үйрөнөсүздөр. Бизди оорутуп аткандагы ой, бизди негатив кылып аткандагы ой, бизди алсыздандырып аткандагы ой, биздин бизнесибизди артка кетирип аткандагы ой. Адамда ой токтосо эле жыргап калат. Медитация болгону ушу ойду токтотуп, жүрөктү тынчтоо. Түркиянын немеге барабыз? Анкарада махабат биз канча жүрдүк. Түркияда Анталияга барабыз. Анталия жакын экен го, келе койсоңор болот. Анталияда биз көбүрөөк жүрөбүз, мне кажется. Азыр турларды карап атабыз. Мына намазды үйрөнө албай жүрөм, себеби жүрөгүм тынч эмес деп. Жөн эле сүйлөшө бериңчи, кыргызча эле. Анан акыры аркасынан илхам келет. Кыргызча эле жөн эле отуруп алып, Кудай, мен билбейм, кыскасы, мен жүрөгүм ач, мен сен менен сүйлөшкүм келип атат, сенин үнүңдү уккум келип атат. Кудай ушу мага туура жол көргөз деп эле жалдырай берсеңиз, жүрөгүмө тынчтык бер деп эле жалдырай берсеңиз, анан бир күнү тырык деп берип коет, өзүңүз билбей каласыз. Ойду практика кылып токтотобуз. Практика, через практика келет. Бар жол. Руслан, карыганда сен дагы ушундай болуп каласың. Рахмат, бирок айтып койгондугуң үчүн. Менеджерлер сиздерге байланышып маалымат беришет. Онлайн сабак качан башталат? 24 август. 24 август. Трансформация учурунда ар кандай оору, ар кандай кандай десем, трансформация дегенде өткөндө түшүндүрүп бердим го мен. Трансформация деген күрөш да болчу. Мурдагы программа бузулуп, жаңы программа кирип атат. Ал жерде күрөш, согуш болуп атат да. Согуш учурунда кайра жаралуу деп коет да. Кайра жөн эле тырып деп жаралып калбайт. Кайра жаралганда эски нерселер бузулуп, анан жаңы нерселер ооруп баштайт да. Ошондо обострение болот, ар түрлүү нерселер болот.
токтотпой эле жасай бериңиз. Токтотпоңуз, подозрение киргизбеңиз, күмөн киргизбеңиз. Эми сиздин ичиңиздеги баягы мурдагы программанын кандай экендигине жараша болот. Ичте кычык-кучукта калып кеткен нерселерди дагы козгойт да, бул ушундай нерсе. Мына өзүмдөн деле көрүп атам. Былтыр мисалы үчүн тим эле укмуш болуп учуп, анан кийин дагы бир период болуп калды. Глубоко кирип кеттим. Анан дагы кайра баягы шайтандар атака кылып баштады. Бул эски нерселерим козгоп баштады. Күйөө менен урушкан илгерки нерселерим кайра козгоп баштады туруп эле. Анан кийин дагы күрөш башталды. Анан экинчи период ушинтип трансформация болот да. Айтып атпаймынбы, бул жашоо өзү трансформация. Тынымсыз трансформация болгон сайын өнүгөбүз. Мен эфирдин башында түшүндүрүп бердим, окусаңыз. Дарак мисалы үчүн башынан күздү, кышты, жазды, жайды өткөрүп, анан өсөт. То же самое, ар бир уровеньге чыккан сайын бизде ошондой обострение жүрүп турат. Октябрь, ноябрга уюштуруң, мага да насип кылсын. Ооба, неме чопон, сентябрдын этеги деп атабыз, возможно, октябрь болушу да мүмкүн. Ооба, ретрит, медитация. Кредиттен кутулуунун фокусун айта кетиңизчи. Сиз кредитиңизге кечке ойлоно бере турган болсоңуз, андан кутула албайсыз. Фокустун баарын эмне кыласыз? Башка жакка бурасыз. Ал кредитти Кудайга тапшырасыз. Болду. Тоже кредит менен карыз бирдей эле. Лоноса бита горло болит, ухо тоже заложено, отеки. Бүт мындай неме оорулар бүт баары козголот ооба. Саякатка чогуу барган азизин өтсүн, амин. Бат ачуум келе берет эмнеге дейт. Жөнөкөй тил менен айтканда эми неме ачууну басчу бизге Кудай акыл берген да. Анан эгер баш ийбей аткан болсо, ачууңуз баш ийбей аткан болсо, анда офлайнга келиңиз деле. Бир мыскал катышкан жокпу билбейм. Биз аябай жакшы көрөбүз мыскалды. Анан бир кыз келип калды, кыскасы Москвадан келди, мен билбейм, жаңы эле төрөлгөн баласы бар экен, 1 жашка чыгайын деп калган. Жолдошу менен да таарынышып жүргөн экен. Биринчи күнү келгенде эле кечигип келди, бир да медитацияда отура албайт, агрессивная, эмоциональная, бат эле жини келип кетет. Даже элдер кол чаап атса, кол чаппагыла, менин балам уктап атат дейт. Бирөө баласын жакшы көрсө, жок, карабагыла менин баламы дейт, кыскасы. Анан эле бир маалда келип туруп, сиз менин жериңизге чалсам, жвачки чайнап мага жооп берип атат деп аны баштады. Кыскасы бар жол күнөөлүү да, бир гана мыскалап бак. Баары күнөөлүү. Ар бир кычыктан таап турат да баягы. Анан кармап да отура албайт, сразу айтат экен. Сразу айтканы бул жакшы. Анан кийин биринчи күнү такыр боло албады, экинчи күнү дагы ушундай болду. Үчүнчү күнү келгенде анан кийин мен дагы Кудайга тапшырдым да мыскалды. Анан кийин эле үчүнчү күнгө келгенде акыркы бир техника менен анан ушундай баягы кыздан эме жок да. Мурдагы мыскал жок да. 180 градус дебейм, конечно. Ушундай башкача менин көз алдымда 3 күндүн ичинде ошол кызда өзгөрүү болду. Анан мен убакыт берип коем да ретритке чейинчи 1 жума. Кийинки аларчага ретритке чыккан 1 жума өттү. Анан кийин эле ана мыскал жадырап жайнап, жолдошум келди, баламын туулган күнүн өткөрдүк, анан мындай кылдык, анан андай кылдык. Анан бат чарчап аткан баягы алы жок мыскал бир маалда 3,5 саат биз менен тоого чыгып кетиптир. Немеге? Шаркырат мага. Менин шогум өзү шок болуп калды да. Ушундай нерсе, ошондой айла жок болуп атса, келиңиздер офлайнга. Эми мисалы үчүн ошо проблеманы кечке алып жүрө бергенде андан көп акчаны, андан көп энергияны жоготосуздар да. Уровеньди көтөргүлө, уровеньди. Адамдар мисалы үчүн Имран, башка дегендердин ретриттеринде адамдар 500 миңден 1 миллиондон акча төлөп барып атышат. Кыскасы, жашоо ошончолук керек да аларга. Ценить этишет. Өздөрүнүн жашоосун өздөрү ценить этишет. Андан 5-10 миң сомду проблема кылыш азыркы заманда жыртва деп койсо болот да. Помещение сатып алсамбы деп турам, бирок 20% эле акчам бар, өзү
$125.000 турат. Кантип Кудайга тапшырам. Любой жаңы салынып аткан помещенияларда рахат 30% алгачкы төлөмүн төлөп, анан бөлүп төлөө жолу 24 айга берилет. Болгону күтөсүз, ал помещенияларды күтөсүз. Эгер жакшы жерден чыгып кала турган болсо, конечно, алыңыз. Сонунда помещение бул пассивный доход, сизди өмүр бою багат. Ооба, шок болду. Ана эмесе Нурлан дагы чарчап калсыз, эс алыңыз деп эскертелек да мен эфирди сактайын. Рахмат сага дагы бир жолу, Нурлан. Мени ошо эркек балдар эле эстеп турат өзү. Мускалдын куртсу канча сом дейт. Офлайн 10.000, онлайн азыркы учурда 5.000 болуп атат. Так. Сыйкырдан кантип арулайм? Кандайча сыйкыр? Сиз өзүңүз сыйкырсыз, сизди эч ким сыйкырлай албайт. Медитация кылганда намазды окуй койсок болобу дейт. Кандай окуй коесуз кана эмче? Наоборот, медитация кылгандан кийин намаз окуумуз келип калат да. Күйөөмдүн изменасын кантип Кудайга тапшырам, никесин билип тактап койгом давно, эмне токтотсом болот дейт. Эки учурда ажырашууга болот. Бирөө измена, бирөө өмүрүңүзгө коркунуч келип жаткан болсо. Ушундай. Измена акырында изменаны көтөрүп ичиңизге көтөрүп жүрө берсеңиз, акырында сиз оорулат, акырында сиздин ден соолугуңузда толтура фактылар бар. Факты менен айтып атам мен. Любой ошентип тилин тишине басып жашаган адамдар акыр аягы өмүрүндө страшный оорулар менен өлүп атышат. Так что либо духовный өнүгүп кетиш керек адам кечириш үчүн. Мондай ушул уровеньде турганда эч ким кечире албайт. Мен дагы ошол уровеньде турганда кечире албай кетип калгам мен. Кетип калып жүрдүм, анан акыры анан кийин духовный мирге кирип, осознанность пайда болуп, менин уровеним жолдошумдун уровенине караганда, эми, конечно, анын өзүнүн уровени өзүндө зыңк, бирок духовный уровень деген нерсе бар. Мына жерге чыккандан кийин анан пендечилик деген нерсени түшүнүп калгандан кийин, пендечилик деген эмне экенин билбейт адамдар. Пендечилик деген итчилик дегенге эле барабар да. Ошонун эмне экенин түшүнүп калгандан кийин мен бул уровеньге чыктым. Бирок бир талап менен. Экинчи ал нерсе эч качан кайталанбаш керек. Экинчи шундай бир чоң ультиматум менен гана ал өзгөргөндүк үчүн мен жолдошум 1,5-2 жылдын ичинде конкретно өзгөргөн. Мурдагы жолдошум вообще жок. Ушунчалык өзгөргөн. Ошондо гана анан кийин биринчи акыл менен кечирип жашап жаткам. Анан кийин сүйүү, баары Кудайдан болгон сүйүү келгенден кийин баардык жерге сүйүү келет. Анан болот. Бул оор нерсе да. Оор нерсе. Өзүңөрдү кыйнабагыла, измена болгондор, өзүңөрдү кыйнабагыла. Эгер кыйналып атсаңар, временно өзүңөр менен өзүңөр болуп тургула. Башың ооган жака кет. Бирөө 4 балам бар дейт. Сен келгенде ал эрге жалгыз келгенсиң, туурабы? Ошол нерсеге барды, пускай 4 бала менен жашап көрсүн ошол катын менен. Ошондо коркок өздөрү наивная болушат да, ошол аялдарчы, өздөрү жыртва да. 4 балаңы берип ошол катыны менен жашатып көр, ойнош кылып аткан катыны менен 6 ай жашатып көргөн, маңкасы чубал, анан кийин көз ачылат. 6 ай жакшылап бир жерде демиңди басып, өзүңдү өнүктүрүп, өзүңдү карап, өзүңдүн үстүңөн иштеп отуруп тур, анан эмне болгонун көрөсүң. Кээде үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушундай нерселерге да барыш керек. Бирок осознанно, акыл менен, эмоцияга алдырбай. Күрөшүңүз эми ар ким өзү үчүн. Так.
Нурбек, башына эже мен кандай өзгөрсөм болот? Сиз Нурбек сонун болуп өзгөрүп калдыңыз. Билбей атасызбы? Конечно, намаз окугандан кийин медитацияга отурсаңыз болот. Башына эже чын эле сизди жолдошуңузга ыраа көрбөй кетем. Жылдыз, мен жолдошум менен келип бир күн сүйлөшүп отуруп кетсең, анан ыраа көрүп каласың. Сонун адам да, сонун адам. Көл адам, андай жигит дүйнө жүзү боюнча жок. Мен өзүм мен болсом кантип мен начар адам тандайм. Болгону эркек. Просто. А так сонун адам. Мен балдарым үчүн сонун адам. Эми бир жери бар үчүн кармап турган үчүн жашайсың да. Разница жок да, боюнда барбы, жокпу, разница жок. Надо пережить дейт. Ошол немени, ошол реакция, ошол эң оор нерсе да, бул нерсечи. Ошол нерсени ичке сактабай чечиш керек. Так. Эже мага жооп бересизби? Сиздин сурооңуздан башка 200 суроо болуп атат. Кандай суроо болду экен? Эми башына эже кантип өзгөрсө болот? Дагы кантип тапшырасыз? Кантип деген суроолордун баарынан биохакингден жооп аласыздар, кыздар. Эфирди дагы түрдүрттүңүздөр. Көп болуп кетти. Күйөөмдү кантип оңдойм арактан дейт. Күйөөңүздү оңдоштун кереги жок. Өзүңөр эле оңоло бергиле болду. Германиядан салам, Касмира. Сабактарыңызды кайталап угам дейт. Моменти переживать этиш керек табигый түрдө. Биохакинг башталганда мен да жолдошум менен урушуп кеттим. Өмүрүмдө кетпеген жаным баарын таштап кеттим эле, бир жумада кечирим сурап алып кетти. Иштебеген жолдошторум миллиондорду сүйлөп жумуш баштады дейт. Ушундай да. Сонун секреттери бар да. Экинчи аял алсачы, бул смена места эмне кылабыз дейт. Экинчи аял алса. Өзүңүз уруксат бердиңиз, алды да. Сиз уруксат бербесеңиз кантип болот? Вы очень сильная дейт. Бирок вообще сильная болгум келбейт да. Боюмда бар ыйлай берем дейт. Балага жалко да. Башына эже мен сиздин сабактарыңызга кантип катышам? Мына номериңизди калтырыңыз, катышасыз. Күйөөм ойношу үчүн талак берди, кийин жарашам деди, жарашпадым, туурабы? Измена себеп болгон болсо, карманы сиз алган жоксуз, жолдошуңузда калды. Ошондой. Измена болсо, кыздар, кыйнабагыла өзүңөрдү. Значит, кандай десем, эми изменанын түрү бар да. Мында легкий болот, анан бир жолу ошого берилип, сизди таштап, корку эсеп менен жашай албайм дегендер болот. Жашай албайм десе, анан хорошо, анда сенин эркиң аткарылсын деп туруп эле. Оңой эле. Оңой, конечно, оңой болбойт эми, кой бериш керек. Эмне кыласыңар күйөндү кыйнап, эркекти кыйнап, монтип алып калыш болбойт да. Өзүңү да өлтүрөсүң, эркекти да өлтүрөсүң. Бирок эркек деле жөндөн жөн кетпейт да. Өзүңөрдө да бар да, кыздар. Кайсыл эле нормальный адам нормальный аялдан кетет. Ушундай. Хорошо, мен азыр ссылка коеюн андай, кыздар. Калганыбыз баарыбыз сториске чыгып, анан кийин ошол жактан киребиз, маалыматтарды алабыз. Жакшы нерселерди ойлойлу. Давайте сонун нерселерди ойлонобуз. Анталияга барып саякаттаганды ойлонуңуздар, ретриттерге чыккандарды ойлонуңуздар, мындай өзүңүздөрдү өнүктүргөндү ойлонуңуздар, бизнес леди болгонду ойлонуңуздар, хоббилериңиздерди табыңыздар, аны менен заниматься этиңиздер. Толтура да мындай эрден башка деле бул жашоодо кызыктуу сонун нерселер бар да. Ачыгын айтканда. Эр менен эле жашоо бүтүп кетпейт го. Толтура нерселер бар. Эми алыңыздар жетсе, өзүңүздөрдү өнүктүрүп алгандан кийин, калганын кошо ала кетсеңер, сонун да эми. Өзүңүздөр эле 100% сонун болуп, эми 100% дебейм эми. Өзүңүздөргө өзүңүздөр жагып атсаңыздар да.
сонундагы деп айтпайм. Бирөө минтип жазыптыр да, идеальная женщинасыз депчи. Мен идеальная болбой калайын, мен. Идеалдуулук деген нерсе вообще жат көрүнүш мага. Мен өзүм кандай болсом өзүмө жаксам болду да магачы. Кааласам спортивка жан жүрөм көчөдө, кааласам чачым жуулбай калышы мүмкүн. Настроением ошондой болду, ошентип жүрдүм. Идеальный болгонго умтулбай эле коюңуздар. Бактысыздыктын баары ошол идеалдуулукта. Жөн эле өзүңүздөр кандай болсоңуздар, ошол боюнча красавица болуп жүрө бериңиздер. Бөхайтинг дагы бир жолу айтам. 24 август ушуну окуп коеюнчу. 24 август тарталат. Болгону 4 күн калды кыздар. Бааларын жаздым. Азыр стористеги ссылка аркылуу киресиздер.